Кыргызстанда азыркы учурда расмий эмес маалыматтар боюнча 10 миңге жакын теңирчиликти активдүү диний уюм катары кабыл алган жаран бар. Алардын айтымында теңирчиликтин негизги эле максаты кыргыз улутунун каада салты, үрп адаттарын бекем сактап, кыргыздар ата-бабаларынын байыркы дин эсептелген теңирчиликке кайтып келүү философиясын ишке ашыруу болуп саналат. Бирок өз ишенимдерин, багыттарын үгүттөп, укуктарын коргоого алууда алар диний уюм катары катталып, өлкөдөгү башка салттуу диний уюмдар менен катарлаш эле ишмердүүлүктөрүн жүргүзүүлөрү шартталышы керек эле дейт алар. Мындай укук аларга конституция тарабынан кепилденгени менен расмий макамы бар уюм катары алар акыркы 6 жылдан бери каттоодон өтө албай келгендиктерин айтышып нааразы. Былтыр билесиздер, декабрь айында Бишкек парк көңүл ачуучу борборунда этке калпакты кийгизди да. Биз сотко кайрылдык, 1-май райондук сотуна кайрылдык. Алар айтышты, мыйзамда калпак баалуулук катары көрсөтүлгөн эмес. Мыйзамда манас эпосу баалуулук катары көрсөтүлгөн эмес. Ошондуктан алар соттук териштирүүлөрдүн предмети боло албайт. Мыйзамдык негизде биз аны сактай албайбыз деп биздин арызыбызды кайтарып берип койду да. Демек, кыргыз элинин руханий жана материалдык баалуулуктарын сактап калуунун цивилизациялык формасы бул теңир таанымды диний уюм катары мыйзамдаштыруу болуп саналат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын мурдагы директору Каныбек Усманалиев болсо теңирчилерди диний уюм катары каттоодон өткөрүүгө караманча каршы. Анын айтымында ал бул кызматты ээлеп турганында аталган багытка расмий статус берүүнү сунуштап келген айрым адамдарды улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлерине өткөрүп берген күндөрү да болгон. Себеби бул агымдын эң эле негизги максаты каттоодон өтүп алып, өзлөрүнүн финансылык, саясий мүдөлөрүн иш жүзүнө ашырып алуу дейт ал. Эгер ал расмий макам ала турган болсо, анда анын артынан жеке менчик мектеп, окуу жайлары, саясий уюмдар, коомдук бирикмелер ачылып, ал акыр аягы салттуу диний уюмдар менен кагылышууга алып келет деген ойдо. Бизде башаламандык, саясатта да башаламандык, диний саясатта да башаламандык, билим берүүдө да башаламандык. Бул маселени көтөрүп аткан аркасында мен чоң саясат эле турат деп ойлойм. Бул дүйнөгө болгон көз караш ал дайыма өзгөрүп турат. Ошондуктан ошол динге талап коюлган Авраам дини деп коебуз биз. Ага негизинен кайсыл диндер кирет? Ага негизинен христиан дини кирет, мусулман, ислам дини кирет, анан кийин иудаизм кирет. Ошого тең ата болууну аракет кылып көтөрүп аткан кээ бир чала сабат деп айтат элем мен. Саясатка көп баягындай көздөгөн адамдардын аракети. Бул маселеге чекит коюп, өз мойнуна жоопкерчиликти ала турчу мекеме дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы. Бирок анын директору Зайырбек Эргешев кызматынын өтө барктуу макамына байланыштуу айтор суроого жооп алуу үчүн кайрылган журналисттер менен катчысы аркылуу баарлашканды жактырган даражалуу мамлекеттик чиновниктерден. Дегенибиз өзү иш ордунда бош отурса деле катчысы аркылуу бош эместигин айттырып, бир гана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясын эмес, бүтүндөй республиканын жүгүн жалгыз жон терине көтөрүп жүргөндөй эле сезип алчу жай бар экен. Мен берген там конференцияны. Акыры дин иштери боюнча комиссиядан теңирчиликтин макамы боюнча маалымат алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Көрсө теңирчиликти диний багыт катары каттоо үчүн эксперттер ага дин деп талашсыз түрдө аныктама чыгарып бериши керек экен. Эксперттер болсо Улуттук илимдер академиясынын өкүлдөрү, абройлуу окуу жайлардагы философ, тарыхчы жана бир катар тийиштүү илимий даражасы бар академиктерден куралат. Алар болсо теңирчиликке мындай аныктама бере алган эмес дейт дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан. Дин таным жаатындагы адистердин, илимпоздордун корутундусу боюнча теңирчилик дин болуп эсептелбейт. Ошондой эле ушул учурда Кыргыз Республикасынын аймагындагы ошо кыргыз жарандардын арасында теңирчимин деп өздөрүн эсептеген адамдардын ортосунда дагы чоң пикир ажырымдары, айырмачылыктар бар экени белгилүү. Мындайча айтканда теңирчилик боюнча анын дин экендигин далилдеген маалыматтары, булактары, илимий булактары же болбосо ыйык китептери же пайгамбары сыяктуу дин болушун шарттаган негизги түркүктөрү жок да. Белгилей кетсек, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан каттоодон өтүп, республикада ишмердүүлүгүн жүргүзгөн 3000ге жакын диний уюм бар. Буга коомдук уюмдар, бирикмелер, фонддор, окуу жайлар, мечит, медресе, чиркөөлөрдү атаса болот. Анын 2000ге жакыны ислам жана 350дөн ашууну христиан динине таандык уюмдар.